Бүгін мен Тоқыбай Исмаил Төлегенович 69 жастамын. Өзім Тоғыз Торық болам, Бишкек шаарынын Ленин районунда жашайм. Мен бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровго, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору урматтуу Асаналиев Максат Кубатовичке, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Жумалбек Шабданбековго, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбеков Уланбек Омаконовичке кайрылууга, видео кайрылуу жасоого туура келип отурат да. Мен кайрылайын деп жатканым ушул 2025 жылдын декабрь айынан бери бир туура эмес иштерге кабылып азап тартып келе жатабыз да. Кадырбек Эпеев экөөбүз. Ал да 70ке таяп калган аксакал киши. Мына Тоғыз районундагы Макмал алтын кен комбинатындагы Макмал Голдтогу коррупциялык иштер боюнча, мафиялык топтор боюнча ал жерде урдалып жаткан алтындар боюнча билдирүү тараткан элек да. Ошол билдирүүлөрүбүздү калыс, адилеттүү, акыйкат териштирип берүүнүн ордуна жалаң ошо кылмышка шектүү адамдардын тарабына өтүп алып, Тоғыз районунун укук коргоо органдары, прокуратурасы, буга чейинки УКМКсы бардыгы биригип алып, ушул бир бетке иш жүргүзүп беришти да. Мен айтайын дегеним, Макмал алтын кен комбинатында 16 март 2025 жылы уурлук фактысы катталган экен да. Бирок ошол уурлук фактысы 16 март 2025 жылы болуп атса, аны 10 күн кармап жатып комбинаттын кызматкерлери. Ошол комиссияга катышкан кызматкерлер атайын ушул ишти жаап жашыруу максатында 10 күн кармап жатып, качан гана Кемелбеков Чыңгыз Акундун агасы Исмаилов Алмаз деген кыргыз алтынга келип ызы-чуу чыгарып, Макмал Голд компаниясында алтын уурлук болуп жатса, силер эмне тынч жатасыңар деп ызы-чуу чыгаргандан кийин бияктан болоткан деген адам менен бирге барып комбинатты барып текшергенде гана алар кызматтык иликтөө жүргүздүк деп 16 марттагы ишти 26 мартта Тоғыз районундук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп жатат. Булар өткөргөндө дагы мыйзамды одоно бузуу менен 10 күн кармап жаткан аз келгенсип, ошол алтын уурлукка катышкан адамдан алынган бездоктордун бардыгын жок кылышып, анан чүпөрөккө сүйкөп коюшуп, 2 граммдык алтындын гана уурдалды деген тиги версия менен өткөрүп атышат. Ал эми ошол күнү 16 мартта уурдалган алтын боюнча аны өздөрү бөлүп алгандыгы, комиссиянын составындагылар бөлүп алгандыгы боюнча ошол ууруга катышкан адамдын өзүнүн оозу менен айтылган сөздөрдүн бардыгын мен аудио, видео менен чыгардым, бирок ошол аудио, видеодо айтылган маселени да ушул ордуна койгон киши жок да. Мен 2026 жылдын 8 январында арыз жазып кайрылдым эле да. Ушул Макмал алтын кен комбинатындагы жанагы мафиялык топтор боюнча, алардын схемаларын боюнча, айында канча адамдардын бир туугандары ошол алтын чыккан жерде иштери боюнча маалыматты берген адамдын схемасы, берген схемасы боюнча чыгардым эле. Бирок ошого жыйынтык чыгарып коюунун ордуна кайра бизди сотко берип, аброюбузга доо кетти,
деген жүйө менен сотко берип бизден 20.000 сомдон 71 берененин негизинде 20.000 сомдон өндүрүп алганга жетишти булар. Анысы аскери эзип мени Ленин район сотуна 350.000 сомго доо коюшуп, ал эми Кадырбек Эпеевке 650.000 сомго доо коюшуп сотко өткөрүштү да. Ошол мафиялык топтогулар, ошол уурулукка качкан коррупциялык иштерге качкан адамдарчы. Эми Тоосор району өзү кичинекей район, 36 милициясы бар экен, бир прокурору, 2 замы менен да бөлөк кызматкерлери менен иштеп атат да. Мен ушуларга таң калам да, ушу бир нормальный ишти тергеп койгонго акылдары жетип турса дагы ошол ишти жазышпаганына таң калам да. Ошол жерде жанагы Чыңгыз Акун Кемелбеков деген какшап атат. Ошол күнү мени деген ушу подставить этиш үчүн мага алтын уурулукка түртүп, анан мени атайын ошондой жумуштан кетириш үчүн жасаган иштер экен. Мен чөнтөгүмө салган алтындын салмагы болжол менен 3 миллиондон 5 миллионго чейинки алтын бар болчу деп көрсөтмө берип атат. Видеосунда да, аудиосунда дагы ошол сөздөрдүн баары туруп атат. Биз ошо боюнча, ошонун айтканы боюнча берип атабыз. Алтынга күмүштү кандай аралаштырганы боюнча, айында кандай мафиялык топтор иштей тургандыгын баарынын информацияларын баарын берип атат. Мен 1 саат 33 мүнөттүк жана 52 мүнөттүк видео, 1 саат 33 мүнөттүк аудио тартып жазып коюп атам да. Качан гана Кемелбеков өзүнүн мурдагы мага берген көрсөтмөлөрүнөн танып бөлөкчө көрсөтмө бере баштагандан кийин мен аудио менен видеону чыгардым да. Мына ошол боюнча Тоосор райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Малабаев Нурманбет деген жигит тергеп, анан кылмыштын курамы жок деп отказной чыгарды эле. Андан кийин кайра мен райондук прокуратурага бул туура эмес болуп калды деп кайра арыз жазсам, Мамутов тарабынан текшерилип, кайра бузуп туруп кайра тергөөгө жөнөткөн. Кайра тергөөгө жөнөткөндө Бабаев деген тергөөчү тергеди эле. Жана 35.000 пара менен кармалып бүгүнкү күндө түрмөгө кирип кетпеди. Ошол тергөөчү тергеди эле. Ал дагы ошол кылмыштын курамы жок деп 27-нин 2-бөлүгү менен ишти кызгартып коюшту эле. Анан мен урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге жана башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратына Шабданбековго арыз жазып киргиздим эле. Ошол арыздардын негизинде өткөндө Жалал Абад областына жөнөтүлүп ошол арыздар. Ошол арыздын негизинде Жалал Абад областында Карап Зулпукаров деген облустук прокурордун жардамчысы ишти бузуп, ушул мынау 02/025/2026 508 сандуу тергөө журналына катталган ишти бузуп, кайра ошо шашырт түрдө чечим кабыл алынып калган деп кайра тергөө бузган экен. Ошол боюнча мени чакыргандан мынау 23 июнь 2026 жылы мен казарманда болуп, 22 күнү барып, 23 күнү эртең менен саат 10-да барып, тергөөчү Малабаев Нурманбетке сурак берип чыктым да. Мен ошол жерде сурак берип отурганда бир 3,5-4 сааттай сурак бердим. Ошол учурда жанагы 2025 жылдын 16 мартындагы жанагы алтын уурулук болуп аткан мезгилдеги видео камералардагы видеолорду көрүүнү мен сурандым. Тергөөчү видеосун коюп берди. 2 бөлүктөн турган видео бар экен, 4 сааттык, анан да башка да бир видеосу бар экен. Ошол видеону караганда жанагы Кемелбеков Чыңгыз Акундун айтып аткан сөздөрү, аудио видеодо айткан сөздөрү толугу менен далилденет экен да, мындай айткандачы. Ал мага айтып келген чөнтөгүмдө, сол чөнтөгүмдө 3 миллион 5 миллионго чейинки алтын бар болчу. Менден чечиндирип алып туруп, чөнтөктү оодорбастан бурчка таштап коюшуп, кийин чөнтөктү оодорбай туруп, ичиндегилерди алып чыкпай туруп, жууп туруп таштап коюп, кечинде өздөрү алып чыгып кетип, ошол чөнтөктөгү алтынды ошол комиссияга катышкан адамдар бөлүп алышты. Мен орто жолдон эчтеке албай, ичпей жебей туруп эле мени кылмыш жообуна тартуу боюнча, кызматтан, жумуштан кетирүү боюнча эле булар атайын мени, булардын былыгын, буга чейинки кылмыш иштердин баарын билгендиктен мени тазалаш үчүн ушундай ишке барышты деп айтып келген да.
ошонун баары видеодо, аудиодо жазылып турат да. Бул боюнча мен нотариалдык конторадан көйлөндүрүп, далилзат катарында бүгүнкү күнү мындай завет этирип, аудиону да, видеону дагы мындай кылып завет этирип койдум да. Анан кийин менде далилзат катарында мен айтайын деген мына көчөгүнү 23-iyun 2026-жылы тергөөгө берип жаткан мезгилде мен тергөөчү Нурманбет Малабаев экөөбүз бирдикте ошол видеону 16-март 2025-жылда видеону атайын кунт коюп карап чыктык да. Эми ушуну көргөндөн кийин мен толук инандым. Энди чындыгында дайым уурлук болуп тургандыгы чындык экен да. Жана Чыңгыз Акындын өзүнүн айткан сөзүндө да туруп атат. Буга чейин Казарманда дагы ошол Жиптеш деген жигит аркылуу постоянно уурлук болуп турат. Мага дагы 2-3 жолу айтканда болбой койдум. Анан кийин ушул акыркы жолу мен алданып калып ушул ишке кабылдым. Мен поставить этип көрсө мени тазалаш үчүн ушундай кылышкан экен деген да. Мен видеосун карап отурсам, жанагы ванна деген жеринен алтынды ылгоочу жерден улам бурчка тартып келип туруп, анан кийин тиги бир бокурдун кызматкери менен сүйлөшүлгөндүгү видеодо көрүнүп турат. Бакыт деген. Ошол Бакыт деген оң жагына өтүп тосуп берет экен дагы, тиги нар жакта комиссия көрбөш үчүн. Анан баягы бурчка чогултуп келген алтындын аралашмасын эки котуш менен эки жолу котуштап чөнтөгүнө салат экен да. Чыңгыз Акын Кемелбеков. Ошол салгандан кийин, биринчи салгандан кийин уже сол чөнтөктүн оозу ачылып калат экен. Экинчи жолу кайра дагы салгандан кийин баягы алтын салынган чөнтөк кадимкидей торсоюп чыгып, этегине тартылып калат экен. Эми алтындын салмагы оор басат да. Анан 3-чү жолкусунда тряпканы салып, анан тиги сыдырганда видео чыгып калып, тиги нар жакта отургандар көрүп калып, ошону байкап калып, ошондон кийин чечиндиришет экен да. Анан Насирдинов келип чечиндирип бурчка чыктайт экен да. Анан бир аз сайын кайра ошол видеодо куртканы алып келип жуудурушат экен, бирок чөнтөктүн ичиндеги алтынды сыртка көтөрүп чыгышпайт экен. Только тряпканы алып коюшат экен, столдун үстүнө коюшат экен, бирок чөнтөктүн содержимый чөнтөктөгү болгон алтынды алып чыгып эске тартышкан эмес да. Эми жана Чыңгыз Акын Кемелбековдун айтканы точно келип атат да. Булар өздөрү бөлүшүп алды, айында деген баланча алтын бар болчу деп. Мен ушул алтында иштеп жүргөн балдардан сураштырып, көз болжол менен бул алтындын салмагын билбей туруп, баасын Кемелбеков ушинтип айтып атат. Муну кандай кылып билсе болот деп сурасам, ошо алтында иште уурлукка катышпаса дагы мындай угуп жүргөндөрүнө боюнча алтында иштегендерден бирөөлөрүнөн сураштырсам айтты, бир бөтөлкө пенсилиндин бөтөлкөсүнө салынган алтын 110 грамм чыгат деп мага айтышты да. Эми айында эми котуш жанагы Кемелбеков менен Чыңгыз Акындын колу аябай шадулуу, чоң колу бар жигит да, өзү да здоровый жигит. Элестетип көргүлө, эми эки котуш алтынды чөнтөккө салганда анын салмагы канча болорун бир Кудай билет. Анан аны далилдеп коюш деле оңой эле болуп турат. Видеодо туруп атат, чөнтөгү деген торсоюп чыгып атат алтын салынгандан кийинчи. Эми эң кызыгы ошонун баарын актировать этип, жанагы эки котуш алтынды сыртка алып чыгып эске тартып, анан кайра мамлекетке кириштирбей туруп, ошол Чыңгыздан кармаган комиссиянын составы сыртка өздөрү көтөрүп чыгып туруп, анан бөлүп алып атышат Чыңгыздын айтканы боюнчачы. Эмне үчүн бул боюнча кылмыш козголбойт деген маселе жаралып атат да. Биз баягы айткан оозу жаман, ыйлаганын көзү жаман болуп, бүгүнкү күндө жаманатта болуп атабыз да. Биз жөн эле бир жалган жерден бирөөнү күйгүзүп аткандай болуп атабыз да. Видеодо туруп атат, видеодо көрүнүп турат. Эмне үчүн уурлук болуп атса, сразу ички иштер бөлүмүнө, же болбосо прокуратурага, же болбосо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдирүү жасашпайт дагы ошол комиссиянын составындагылар. Алар өздөрүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүп 10 күн кармалып жатып алышат.
эмне үчүн ошол уурулукка катышкан куртка менен жигет мындай айтканда күрмө деп коебузбу, жеңи жок күрмөнү эмне үчүн бездок катарында милицияга өткөрүшпөйт деген суроо жаралат да. Эмне үчүн чөнтөктүн ичиндеги 2 кот алтынды ошо комиссиянын көзүнчө столдун үстүнө төгүп таза жанагы кармалган тряпкасын кошо тартып эмне үчүн акты түзгөн эмес деген маселе жаралат да. Анан эми булар 10 күн өткөндөн кийин бөлөк эле чүпөрөктүккө 2 грамм алтын сүйкөп туруп анан кийин тергөөгө өткөрүп атышат да. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн Чыңгыз Акын Кемелбеков өзүнүн 1 саат 33 мүнөттүк аудио записинде да сүйлөп атат, 52 мүнөттүк видеосунда да сүйлөп атат. Эмне үчүн аны эске алышпайт, эмне үчүн аны ар тараптуу тергөө амалдарын жүргүзүп, эмне үчүн аны кылмышы боюнча тактабайт. Ал ошол жанагы 3 миллиондон 5 миллионго чейинки алтынды бөлүп алган адамдардын ким экендигин эмне үчүн ушул убакка чейин тергөө аныктабайт. Таң калыштуусу да. Дегенде видеода ачык көрүнүп атат. Алтынды 2 кот уштап салгандан кийин сол чөнтөк торсоюп чыгып калып атат, түбүнө кетипчи. Тряпканы алгандан кийин да торсоюп турат. Макул тряпканы ошол алтындын чөкпөсүнө аябай аралаштыргандан кийин ал тряпкада 2 грамм эле алтын чыгып калбайт да. Азыр деле бул кылмышын аныктап коюш 5 секундтук эле иш болуп атпайбы? Комиссия создавать этип тергөө боюнча. Ошол комиссиянын негизинде казарманда бүгүнкү күндө да алтын чыгып атат. Ошо алтын чыгып аткан мезгилде съемга катышып, комиссияны карап туруп, ошол жанагы Чыңгыз Акындын колундай колдуу адамды алтынды салдырып чөнтөгө. Жанагы 2 жолу 2 кот салдырып, кайра 2 кот жанагы чүпөрөк менен кошуп салат да. Үчүнчүсүндө чүпөрөөнү салып коет. Ошо чүпөрөөнү кошуп туруп, кайра 5ке тарттырып, төктүрүп, анан канча чыгарын аныктаса болот да. Эми бенде мамлекеттин мүлкүн жөн эле каалаганда пайдалана беришке ким укук берген буларга деген суроо жаралат да. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сиз чыркырап ушул коррупцияны жоебуз, мафиялык топторду жоебуз, мындай паракорлукту жоебуз деп ызы чуу чыгарып кайра элге кайрылып, минтип отурсак мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Карапайым жарандар, кетмен чапкан адамдарга чейин бизге жардам бергиле деп сиз кайрылып атасыз да. Мына Көчөбөнү буга чейин кайрылып келгенсиз. Көчөбөнү Кочкор районуна барганда да кайталап атасыз. Ал урматтуу калкым, коррупцияны токтотуш өтө оор экен, токтотуш кыйын экен. Бардыңар, карапайым жарандар, силер жардам бергиле. Көзүңөр көрсө, ошол замат билдиргиле. Биз калганын өзүбүз этегине чыгарабыз, коррупцияны токтотобуз. Силер жардам бергениңер үчүн ыраазычылык деп айтып атат. Биз бүгүн сизге жардам беребиз да, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Бүгүнкү күндө биз ошол мафиялык топтордун коррупциялык иштерге катышкан адамдардын курчоосунда, төбелендисинде, тепсендисинде калып, Кадырбек Эпеев экөөбүз мына көрбөгөндү көрүп, тартпаган азаптын баарын тартып, Кадырбекке 40 000 сом айып салынып, мага 60 000 сом айып салынып отурат. Аны төктүрүп алышты. Анан эми ошону саасы келгенсип, тиги алтынга тойбой алгансып, договор жазышып, Кадырбек Эпеевке 650 000 сом салып атышат да, мага 350 000 сом доо коюп атышат да. Кадырбек Эпеевдин доосу боюнча Токсор районук соту карап, алардын арызын жартылай канааттандырып 10 000 сомдон 20 000 сом өндүрүлсүн деп, Тагайбековке 10 000 сом, Асенов Русланга 10 000 сом өндүрүлсүн деп, 20 000 сом өндүрүлсүн деп чечим чыкты да. Мен боюнча Ленин райондук сотуна берилген арыз азыркыга чейин этегине чыга элек. Бул боюнча Ленин районунун соту реалдуу көз караш менен карап, актап берет деген ойдо туруп атам мен. Баягы доону канааттандырып калтырат деген ойдо туруп атам. Себеби дегенде мага 20 000 сом штраф салуу боюнча 71-берененин негизинде Токсор районук соту мага 20 000 сом салды эле.
Бирок апелляциялык тартипте мен арыз жазып, Жалал Абад облустук сотунда каралып, ошол Токтогул райондук сотунун чыгарган 20 000 сомдук штрафын жокко чыгарды да. Анан бияка берген дуарысы да жокко чыгат болуш керек деп эсептеп атам. Анан мен айтайын дегеним, мына кечээ күнү 23 жылы 23 июнь 2026 жылы Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө мени тергөөгө чакырды эле. Мен мына сурак протоколу менен барып тергөөгө өтүп келдим. Бирок ушул сурак протоколун жазып атканда дагы кемчилик кеткен экен. Мен ошо жана видеону көргөндөн кийин видеодо айттым эле, урматтуу тергөөчү Нурманбет иним Малабаев, мына өзүң да көрүп атасың, мени менен чогуу көрүп атасың. Мына эки килтейген кол менен эки кот иштеген алтындын аралашмасын сол чөнтөккө салып атат. Мына көрүп атасың видеоңдо. Мына чөнтөгү деген эңшерилип калды, торсоюп чыкты. Кайра алып чыкканда булар тряпканы эле алып чыгып атат. Бирок ошол тряпканын өзүн да силерге тергөөгө өткөрбөй, Чыңгызакын Кемелбековдун айтканы боюнча бөлөк тряпканы тергөөгө өткөрүп деп атат. Эмне үчүн муну анализдебейсиңер? Муну далилдеп коюш оп-оңой эле да. Эки котчу алтында чөнтөгүңөргө салдырып туруп, чөнтөгүнө салдырып туруп. Кайра ошол эки кот алтынды бешке тартсаңар ал канча чыгат? Алтындын бир пенсилин бөтөлкөсүндөгүсү 110 грамм чыгат экен. Бул эки котчу алтын деген канча грамм чыгарын бешке тартмайынча биз айта албайбыз, бирок ууру жасап жүргөндөр билет экен да. Канча чыгарынчы. Мисалы үчүн Кемелбеков айтып атпайбы? Мен чөнтөгүмдөгү алтын салмагы 3 миллиондон 5 миллионго чейин алтын болгон депчи. Ачык признание жазып атат да. Бирок эмнегедир тергөө мезгилинде ушул жанагы видеодо көрүнүп турган нерсеге көңүл бөлүнбөй калган да. Мен урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу башкы прокурор Максат Кубатович, урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Жумгалбек Кумарович, ички иштер министри урматтуу Уланбек Омаконович, муну тергөөгө өзүңүздөр мыйзам чегинде жардам берип, атайын мына видеону колдонуу менен ошол 16 март 2025 жылдагы уурулукту калыбына келтирип, мамлекетке келтирген зыянды ордуна койдуруп бериңиздерди суранам. Мен бөлөк эч кандай аласа бересем жок комбинат боюнчачы. Буга чейин мен комбинат боюнча макала да чыгарган эмесмин 2025 жылдын декабрь айына чейин, сентябрь, октябрь айларына чейин. Качан гана мен ошол жакта крупный уурулук болуп аткандыгына байланыштуу президентибиздин айткан сөзүнө жардам иретинде көзүбүз көрүп тургандан кийин президентибиздин жүргүзгөн саясатын колдоп, ошонун негизинде жардам берип коелу деп аксакалдык мамилени жасап, келечек муунга жакшы таза коомду өткөрүп берели, коррупцияны жойгонго президентибизге жардам берели, колуна кол, бутуна бут бололу деп аракет кылсак, бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан жана прокуратура тарабынан, тиешелүү органдын кызматкерлери тарабынан биз тепе-тепке алынып, штраф тартып, жөн жерден, жок жерден. Алардын абыройуна шек кетирип койдуңар деген жүйө менен. Анан кайра факты туруп атса дагы ошону бурмалашып, кайра дуарыска жыгып, мен 7,5 миң сом пенсия алам. Кадырбек Эпеев деген 9,500 сом пенсия алат экен. 9,200 сом. Айланайын. Биз ушу чындыкка чыгабыз деп Жалал Абадка чейин кыдырып бардык. Жалал Абадка барып, обул прокурор Ишеналиев Турусбектин приемуна барып, кирели десек, ал киши 2 жолу барсак, 2 жол тең райондорду кыдырып кетип, биз кире албай калдык да. Анан кийин облустук ички иштер башкармасынын башчысы Асанов Марлес Сурапбекович деген
полковникке кирип 1 саат үстүндө отуруп, арыз-муңубуздун баарын айтып, документтердин баарын көргөзсөк, ал киши кунт коюу менен кабыл алган эле. 1 саат отурдук эле. Андан кийин Калыков деген тергөө бөлүмүн башкарган полковник бар экен. Да 1-2 полковникти чакырып, кабинеттин үстүндө салтанаттуу убадасын берген эле. Бул аксакалдардын жүйөлөрүн карап көрүп, айткандарында чындык боло турган болсо, ишти өзүбүз алып, тергеп, жыйынтыгын чыгарып берели деп убада кылышкан эле да. Жоңго чаап таптап кетирип деле 2 жума күтсөк, 2 жумадан кийин ошол полковник Калыковубуз дагы, Калыков деген полковник дагы пара алып жаткан жеринен кармалып 170 000 сом боюнча ал да камалып кетти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу башкы прокурор Максат Кубатович, урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Жумгалбек Кумарович, урматтуу ички иштер министри Уланбек Омаконович. Мен айтайын дегеним, мынау Макмал алтын кен комбинатындагы уурлук кашкайып көрүнүп турса дагы бүгүнкү күнү бурмалап атышат. Ушул бурмалоого жол бербей, мынау уурдалды деген 5 миллиондук алтынды ордуна калыбына келтирип, эксперименттик жол менен дейбизби, съемка катыштырып, тергөө комиссиясын түзүп, ошол жерден 2 кот алтынды аралашмасын алып чыгып, веске тартып, анан ошондон кийин жыйынтык чыгат бериңиздерди суранам. Бизди чыркырата бербей, укук коргоо, Тоосор райондук укук коргоо органдары бизди каалагандай калчап, сот аркылуу жанчып, тепе-тепке алып, үстөмдүк кыла беришине жол бербешиңиздерди өтүнөбүз жана суранабыз. Мына мен өткөндө барып 23 июнь 2025 жылы сурак берип атканда, ошо тергөөчүгө да айттым эле, иним, комиссия создавать эткиле дагы, ошо съем болуп атканда 2 кот алтынды салдыр, мына видеодо кандай көрүнсө ошондой салдыр. Кайра беске тарттыр, чөпөрөктү кайра аябай нымдап тиги алтындын тиги эмесине шилеп, ошол тиги чөпөрөгү менен салып атат да, 2 жолу кот уштап 2 жолу салган көрүнүп турат, видеодо кашкайып көрүнүп турат. Андан кийин салынгандан кийин торсоюп, ылдый жака тартып, дөмпөйүп чыгып калганы да көрүнүп турат. Ошондой салмактагы алтынды тарткыла да жыйынтыгын чыгарбайсыңарбы деп көрсөтмө бердим эле. Бирок көрсөтмөнү жазып атканда сурак протоколуна дагы жазбай коюптур да. Эмнеге жазбай койду билбейм. Мына мен азыр окуп атам да. Байке сиздин оозуңуздан чыкканда эле жазып койдум дегенден мен шашылыш абеттен өтүп кетип бир 4 сааттай отуруп калгандан байланыштуу шашылыш болуп калгандыктан, эгер менин оозумдагы эле жазган болсоң мейли деп кол коюп бердим эле. Мен азыр бул Бишкекке келип алып бул сурак протоколду окусам, ошол жанагы 2 кот салган алтын боюнча айткан сөзүмдүн баары бияка жазылбай калыптыр да. Мен билбейм, баарына эле ишенип, өзүбүз ишенет экенбиз, бирок ишенгенибиз майнап деле чыкпайт экен. Жоңго таптап туруп, силер жакшысыңар, байке этегине чыгарып беребиз деп айдат экен да, бозогодон чыккандан кийин кайдан көрдүң, карашек жолдон көрдүң, жорошек кылып эле кайра ишти 27 Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 27 беренесинин 2 пунктун колдонуп туруп эле кайра отказной чыгарып коюп атышат да. Анан кийин мен сиздерге ишенем, коррупция менен күрөш чындап эле жүрүп аткан болсо, жанагы 16 март 2025 жылда болуп аткан алтын уурулук боюнча кызматтык иликтөө жүргүзгөн катышкан комбинаттын кызматкерлери бар, 10 чакты кызматкерлери. Ошол адамдарды суракка тартып, эмнеге кылмышты жаап жашыруу иретинде жасалмалап, анан протокол түзүп, 10 күндөн кийин араң уурулук боюнча милицияга өткөрүп бергендиги боюнча аларды да кылмыш жогуна тартыш керек. Бул жерде оюнчук маселе жок. Бүйүндө уурулук болуп атат, бүйүндө коррупция болуп атат. Урматтуу президент, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, башчылары. Ушуга көңүл бөлөт деген мен терең ишеничтемин. Мен болгон чындыкты айтып атам. Мага ишенбесеңиздер, өзүңүздөр жанагы тергөөчүнүн компьютериндеги 2 бөлүктөн турган видеону алып
текшерип көрсөңүздөр ошондо сиздер ынанасыздар. Ошол 16 март 2025 жылдагы 2 бөлүктөн турган видео бар экен, 4 сааттык, анан дагы экинчисин билбейм канча сааттык экен. Ушул 16 март 2025 жылдагы процесс боюнча Макеев Бакыт деген бохур тосуп бергенди боюнча бүт видеодо Кашкаев көрүнүп турат. 2 котушту салып, үчүнчүсүндө тряпканы салып сыдырып аткандагысы Кашкаев турат. Торсоев курткасы ылдый тартып калгандан бери көрүнүп турат. Эми элестеткиле 2 котуш алтындын салмагы канча болорун. Кудай айкы, мен мурда кийин алтында иштебесем же алтын урга эзеле катышпасам билбейт экенмин. Бирок Чыңгыз Акын Кемелбековдун айтканы боюнча мен чөнтөмдө 3 миллиондон 5 миллионго чейинки алтын бар болчу деп айткан сөздөр турат. Видеосу да турат, аудиосу да турат. Анан бүгүнкү күндө ал мен баягы комбинаттын кызматкерлерине ачуу менен айтып коюп турмун деген шылтоо менен уруу кылгандар оңойлоп утулуп кетсе болобу деген бир жагдай бар, пайда болот экен. Факты туруп атат да, фактын кайгалып барат. Мурдага мен видеону көргөн жок элем, бирок видео бар экенин билчүмүн. Жалал Абадка барганда дагы УУдун начальнигине киргенде делону алдырып келип, ошол тиги конвертке салып печаттап койгон флешканы көргөнбүз, видео бар экендигин көргөнбүз да, бирок видеонун ичинде эмне бар экенин мен көргөн эмесмин. Мына көчө 23-июнь 2026 жылы Тоосор райондук ички иштер бөлүмүнө барып, Малабаев Нурмамбеттин компьютеринен ошол күнкү 16 март 2025 жылдагы алтын урдадагы урлук болуп жаткан мезгилдеги процессти өз көзүм менен көрүп келдим. Ошол өз көзүм менен көргөндөн кийин мен толук ынандым. Да, действительно алтын кен комбинатында урлук болуп турганынча. Мындан сырткары ошол алтын чыккан жерде Эмгек кодексинин 29-беренесин одоно бузуп, ошол комбинаттын директори, зам директори, Бохурду башкарган жана Тукешев дегени, Керим Акынов дегендери жалаң тууган уруктарынын баарын коюп алганда боюнча схемасын да чыгарган. Өздөрү жанагы алтын урукка катышкан Кемелбеков, Чыңгыз Акын деген мага чийип көрсөтүп берген. Байке, бүгүнкү күндө кагаз чыгарган жерге да мындай иштебейт. Булар жалаң эле ага тууганын, тууган уругун, куда сөөгүн, күйөө баласын, жездесин жана башка баардык бир туугандар керек болсо тетиги лабораториясына чейин жалаң өзүнүн бир туугандарын коюп алышкан. Уурлук жасаганда каалаган учурда уурлук жасашат, каалаган учурда свет өчүрүп коюп, каалаганда алтын ууруп да кайра күйгүзүп коюшат. Алтынга кандай күмүш кошушат, бүт айтып берген фактылардын баары турат. Ал жөнөкөй жерден айтылган сөз эмес да. Ошону кылдат текшерип, жыйынтык чыгарып кое турган киши жок болуп атат бүгүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу прокурор, урматтуу Улуттук коопсуздук комитеттик мамлекеттик комитеттин төрагасы, урматтуу ички иштер министри. Ушул маселеге көңүл бөлүп, бизди чыркыратпай, мамлекетти кууратпай, жанагы алтын уурулукка болгондогу 16 марттагы жанагы 2 котуш алтындын тагдырын чечип, ошол 2 котуш алтындын салмагы канча болот экен, канча сом турат экен, ошол акчаны ошол ууруга катышкан адамдардын, ошол комиссияга катышып 10 күн кылмышты жаап жашырып келген адамдардын кылмыш жоопкерчилигине тартып берүү жагын сиздерден өтүнөм. Ал эмес Чыңгыз Акын Кемелбеков менен мурдагы комбинаттын директору Руслан Ашеновдун ортосундагы телефондук сүйлөшүүнүн дагы записи менде туруп атат. Аяк жабылбайдан калсын деп мен атайын жаап койсом, сен эмне артка кетип атасың деп Чыңгыз Акынга телефондон Ашенов сүйлөп аткан сөзүн дагы мен азыр күбөлөндүрүп койдум. Алтын уурлук боюнча ошол комбинатка кандай адамдар барып жумушка орношо тургандыгы боюнча, пара алышкандыктары боюнча дагы аудио записти мен эки тараптын, бирөө бергем деген тараптыкын, алгам деген тараптардын аудио запистеринин баарын күбөлөндүрүп койдум да. Менде туруп атат азырчы. Факты туруп атат. Бирок ошо факт турганына карабай мени ушинтип карган кезде сандалтып, саксаңдатып, таскабызды чыгарып, Эпеев Кадырбек экөөбүздү чындыкты айтып атсак да чыркыратып, бурмалап, ушул күнгө чейин кыйнап келишти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу
Кубат Максатович, урматтуу Жумгалбек Кумарович, урматтуу Уланбек Омаконович. Мынау менин кайрылуума жыйынтык иретинде ушуга аябай көзөмөлдү тыкыр жүргүзүп, 16 марттагы видео съемканы өзүңүздөргө алдыртып, жактайды өзүңүздөр өз көздөрүңүздөр менен көрүп, кылмышка шектүү ошол кылмыш ишине катышкан адамдардын баарын кылмыш жообуна тартып берүү жагын сиздерден өтүнөм, суранам. Мамлекеттин акчасын мамлекеттин казынасына кайтарып, ордуна коюу жагын камсыз кылууну сиздерден өтүнөм. Бир эле адам бир эле съемкага киргенде 3 миллиондон 5 миллионго чейин, же андан да көп, эки котчу алтын канча болорун эми тартып көрүш керек да. Эки котчу эми алтын деген оор да, аябай оор басат да. Мен алтын менен иштеген адамдардан сураштырсам, бир пенсилин бөтөлкөсү 110 грамм дейт. Эми эки котчу алтын деген эмне деген салмактагы алтын. Аны элестетүү кыйын да. Мүмкүн 1 килограмм чыгат, мүмкүн андан да көп чыгат. Ушуга точка коюп, бизди чыркыратпай, акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, калыстыкты калыбына келтирип, чыркыраган чындыкты ордуна койдуруп, бизди жанагы үстүбүздөн кылмыштын эме тиги добарыс жаздырып, анан 71-чи берене менен айып койдуртуп, аткан адамдардын тизигинен тартып, аларды кылмыш жообуна тартып берүү жагын мен сиздерден өтүнөм, суранам. Акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, калыстыкты сиздерден күтөм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин саясатыңызды колдоп, коргоп келген адаммын. Мына учурунда эки дос деген дагы ыр жазып, силерге арнап, Камчыбек Кыдыршаевич экөөңүздөрдү мактап, жактап келген адамдардын бири элем. Бирок тилекке каршы Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн мактоосуна татырлык иш жасабай, сиздин жонуңузга канжар уруп, өзүнчө саясат жүргүзгөндүн кесепетинен бүгүнкү күндө сотто иши жүрүп атат. Мен ал кишини өтө терең сыйлачу элем, бирок жанагы тууган уругу менен коррупциялык иштерге аралашып, 4 миллиардтан ашык мамлекетке зыян келтиргендиги боюнча бир нече ишкерлердин бизнесине аралашып, баардыгын тартып алгандыгы боюнча, жанагы кусуп аткан акчалардын айрымдары түшпөй калгандыгы боюнча тергөөдөн алган маалыматтарды, мына сайтка чыгып аткан маалыматтарды уккандан кийин мен Камчыбек Кыдыршаевичке болгон үмүтүм өстү да. Көрсө адамды жөн эле мактай берет экенбиз, көрсө биягында да былыгы болот турбайбы деген ойдо калдым да. Болбосо экөөңүздөргө аябай терең ишенч элем. Бирок Садыр Нуркожоевич, сиздин саясатыңызга, сизге келгенден берки жүргүзүп аткан иштериңизге мен терең ыраазычылык менен дагы бир ыраазычылыкты билгизип кетем. Сиздер келгенден бери мамлекетте чоң өзгөрүүлөр болуп, чоң жылыштар, чоң жакшы нерселер болуп атат. Мына кечээ эле жакында 25-inde барып дагы Алабука КЭСин ачып келдиңиз Тоосуроодо. Сиздин ар бир күнү түндө иштеп аткан ишиңизге ийгилик каалайм. Бизди чыркыратпай, чындыкты калыбына келтирип берүүңүздү өтүнөм. Сизге киребиз деп аракет кылып, жеке кабыл алууга, сизге башкы прокуратурага, УКМКга, ички иштер министрине жеке кабыл алуу боюнча, ушул иштер боюнча арыз жазып, фактылар боюнча арыз жазып чарчадым. Сиздерге жетпейт экен, бозоого чейин барат экен биздин арыздар. Ошол арыздар бозоодон эле кайра артка кетет экен, сизге жеткирбейт экен адамдар. Ал жетпей эле кайра Жалал Абад областына кетет экен, Жалал Абад областына кайра Тоос Сыр районуна барат экен, Тоос Сыр районунан баягы дегенде эле баягылар тергеп туруп эле баягылар кайра кыскартып коет экен да. Эми айта берсең арман көп да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чындай келгенде райондук масштабта чечиле турган маселенин баардыгы келип, кайра эле сизге барып даттануу арыздардын баары күчөп көбөйүп атат да. Себеби райондун жетекчиси акырын түртүп коет экен өзүнөн. Арыстанып баргандардын маселесин чечпейт экен, анан айла кеткенден кийин ак үйгө чейин барып атабыз да. Болбосо райондун акими эмне үчүн ошол жерде отурат? Райондун акими эле чечип кое турган маселе да. Укук коргоо органдарынын баарын алып келип туруп,
бир столго отургузуп туруп, мына кана монобу жерде монобу монтип атат, тигинтип атат. Мононуку чынбы же силердики чынбы деп ошол жерден эле мени чакырып, тигини чакырып, муну чакырып туруп эле укук коргоонундарын, прокурорун тиягын биягын чакырып туруп эле ордуна коюп кое турган маселе бар да. Бирок ошону жасабай атышпайбы? Ошону жасабай атышпайбы? Ошол жерде дагы акчанын кызыкчылыгы болуп кетип, акча алуулардын сөзүн сүйлөп кетип атпайбы? Алтында иштегендердин, акча менен иштегендердин менен күрөш өтө оор экен да. Биз пенсиядагылар, пенсияда акчабыз жок, жетишпей, жана арыз жазып, Жалал Абадка барып, казарманга барып, тияка бияка барып чуркаганыбыз силерге арыз жеткириш үчүн канча деген арыз жазганга акчабыз короп атат. Бала чакабыздан алып чуркап жүрөбүз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн чуркаган жокпуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге терең ишенем. Жана бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын башында турган Асаналиев Максат Кубатовичке, азыркы УКМКнын жаңы төрагасы Шабданбеков Жумалбек Кумаровичке, ички иштер министри Ниязбеков Уланбек Омаконовичке ишенич бар, ишеничти актагыла, элдин ишеничин актагыла. Мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгым үчүн чыркырап аткан жокмун. Мен эртеңки келечек муундар үчүн бир таза коомду өткөрүп, мамлекетке зыян келтиргендердин жолун тороп, президентибизге жардам берели деген ниет менен чуркап жүрөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, үнүбүздү баягы баскан адамдарга бастырып койбой, намысыбызды тебелеп аткан коррупционерлерге биздин тепсенисинде калтырбай, ушул иштен жыйынтык чыгарып берет деген терең ишенич менен, терең үмүт менен сизге кайрылып жатам. Мен Токой Исмаил Төлөгөнович, менин да бир шеригим бар ошол Тогусородогу жанагы өнүктүрүү фондундагы жебүүчүлөр боюнча, Токой чарбасы боюнча дагы бир нече иштер боюнча көп маселелер бар да. Буга чейин мурунку улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп иштеп кеткен Сатыбалиев Урмат деген жигит ушул өнүктүрүү фондундагы паракорлук, коррупциялык иштер боюнча бардыгын тергеп, мына сотко өткөрөм деп аткан мезгилде аны кызматтан кетирип жиберди эле. Көрсө анын дагы жүйөсү бар экен, ага да Ташиев Камчы Кыдыршаевичтин таасири болгондуктан ошол ишти жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын деген максатта Сатыбалиев Урматты кетиришкендиги бүгүнкү күнү белгилүү болуп отурат. Эми азыр жаңы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп Жалал Абад Тогусорого жаңы барды. Мүмкүн ошолор азыр баягы Сатыбалиев Урматтын тергеп кеткен, даяр турган иштерин этегине чыгарып сотко өткөрөт деген үмүтүм бар. Силерди терең урматтоом менен мен Токой Исмаил Төлөгөнович 27 июнь 2026 жыл сиздерден адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, калыстыкты күтөм. Чындыкты чыркыратпай ордуна коюп бериңиздерди өтүнөм. Урматым менен мен Токой Исмаил Төлөгөнович.